Кутмандуу кечиңиздер менен, назарыңыздарда сайтка бар түрмөгү, аны менен мен Айбек Үсөнұлы тааныштырам. Аламүдүн айылында эркек киши пенсионерди үйүнөн тоноп кеткенин Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Милицияга 18 февралда Аламүдүн айылында карактоо болгондугу боюнча маалымат түшкөн. 70 жаштагы пенсионер үйүнө келе жатып бет кап кийген кишиге туш келген. Ал кемпирдин тамагына бычак такап, акчасын, алтындарын чечип алып жок болгон. Факты боюнча иш козголуп, 37 жаштагы бишкектик киши кармалган. Алдын ала берилген маалыматтарга таянсак, эркек киши февралдын башында үй сатып ала турган кардар катары келип, кемпир жөнүндө маалымат топтогон. Жалгыз бой эмес, уулу менен жашаарын билип, баласы жумушка кеткен учурдан пайдаланып кол салган. Шектүү кармалгандан кийин Борбор калаадагы номер 1 убактылуу кармоо жайына киргизилген. 20 февралда Кадамжай шаарындагы аял өзүнүн 65 жаштагы күйөөсүнөн бычак менен жаракат алды. Бул тууралуу бүгүн 24 февралда Баткен облустук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда окуя кечки саат 6-лар чамасында болгон. Аталган тургун өзүнүн үйүндө аял менен болгон пикир келишпестиктен улам колундагы бычакты аялын көздөй кокусунан шилтеп жиберген. Бычак аялынын сол жак бөйрөгүнүн үстүнө сайылган. Аталган факты Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүндө каттоого алынып, учурда окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Борбор калаада автокырсык болуп, Honda CR-V автоунаасы арыкка түшүп калган. Видео Telegram каналына жарыяланды. Милициянын кайгуул кызматынан Спутник агенттигине автокырсык 23 февралда түнкү саат 10дон кийин Көлбаев көчөсүндө болгондугун тастыкташты. 46 жаштагы мас айдоочу ролду башкара албай калып, арыкка түшүп кеткен. Милициядан автоунаа учурда атайын айып короодо токтоп тургандыгын айтышты. Чүй облусунун Новопавловка айылында 4 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Кырсык 23 февралда 10дон 40 өткөндө орун алгандыгын республиканын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Бишкек Чалдыбар унаа жолунда тагыраагы Новопавловка айылында Lexus 470, BMW, Toyota, Camry жана Honda Civic унааларынын катышуусундагы жол кырсыгы катталды. Кырсыктын кесепетинен 4 адам жаракат алган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. 4 унаа тең айып аянтчасына токтотулду, деди маалымат катчы. Германиялык саякатчылар велосипед менен Самаркандтан Бишкекке чейин келишти. Изабель Эвинг жана Джек Эвинг аттуу бир туугандар Германиянын жарандары. Алар Өзбекстандын Самарканд шаарынан Бишкекке чейин саякаттоону чечишкен. 2019 жылы август айынан октябрь айына чейин велосипед менен Борбор Азиянын шаарларын кыдырып, 2,5 миң чакырым жүрүшкөн. Алардын маршруту Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан Вахан коридору аркылуу өткөн. Аталган коридор Тажикстандан Афганистанды бөлүп турат. Өлкө сайттарынан алынган соңку маалыматтар мына ушулар болду. Эскерте кетсек, Ош ТВ телеканалы сайттардан алынган маалыматтардын маани маңызына жооптуу эмес. Саламат болуңуздар.